Арыбаңыздар, сиздерге адаттагы жума баяныбыздан кеп. Апта ичинде кайнаган окуялардын экөөсүнө басым койгум бар. А дегенде талаштуу теманы кеп кылалы. Аялдардын эти арзандады. Аялдардын эти арзандаган себептүү базардагы койдун эти кымбаттады. Ушул дегени талашка жем таштады. Бул айтканын сөз камчы дейт. Эл муну кандай кабыл алды? Кимдир бирөөлөр ыйманга чакыруу деп кабыл алды. Кээси аялзатты басынтуу катары түшүндү. Тек эң кооптусу бул сөздү түзмө-түз кабыл алган 3-чү категориядагы адамдар. Алар аялга үй жаныбарындай мамиле кылууну түшүнөт. Ушунун өзү кылмышка түртөр жагдай. Пенде болгондон кийин баарыбыз эле жаңылабыз. Андыктан салыштырууларды абайлап келтирсек деген эле ниет. Анын кесепети жаман. Аялзатка каршы кылмышка түртүшү ыктымал. Анын үстүнө Садыбакас Доолов деле көптүн бири эмес, имам, диний устаз. Өзүнүн түмөндөгөн угуучулары, тарапташтары бар. Баса, бул кепти ал кече же мурда күнү айтпаптыр. 4 ай мурда айтыптыр. Мындай илинчек кеп диний аалымды дискредитация кылуу үчүн кимге керек болгон? Буга үстүртөн жооп болсун үчүн Садыбакас Дооловдун казино жөнүндө айтканын тыңдайлы. Кумаркана ачса болот да. Арам деп эле отура беребизби? Тигин арам десек, анан муну арам десек, анан анда мамлекеттин казынасын ким эмне менен толтуруп берет деген кем чонтой бир сөзү ара каттап суу кечпеген адамдардын кол көтөрүп, колдоосу менен өтүп кетти. Демек, кимдер бирөөлөр Садыбакас Дооловдун видеосун өтө кунт коюп көргөн. Казино жөнүндө айтканына тиши кычырган. Анан дароо керектүү жерин кырка салып жарыялашты. Бир ок менен 2 коёнду жайлаш үчүн. Казиного каршы чыккандарды бири-бири менен кагыштыруу бул. Жарандык коомду динчилдерге каршы тукуруу, бөлүп, жарып башкаруу бул. Бир нерсеге түшүнүшүбүз керек. Ушинтип бир гана Садыбакас Дооловду дискредитация кылып атышкан жок. Кудай деген кул пенделердин кимиси казиного каршы чыкса, журналисттерди да бири-бири менен кагыштырышууда. Андыктан бири-бирибизге өчөкпөй, кек сакташпай, кечиришели, сабырдуу бололу. Интриганттардын манипуляциясына берилип, коомдо болуп жаткан мындан да маанилүү маселелер бар экендигин унутпайлы. Мисалы, коррупция, укук коргоо органдардын чектен чыккан жосундары, сот системасындагы адилетсиздиктерден көңүлүбүздү алаксытпайлы. Эгерде биздин иш сизге жакса жана аны коом үчүн пайдалуу десеңиз, анда бизди Patreon аркылуу колдоңуз.